Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 19 март 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарынын эң престижный сонун району болуп эсептелген Ақтилектин 7-көчөсүнөн сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Баасы дагы жакшы эле баага коюлуп атат. Бул жерде таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар. Ондар, эсине акча керек болуп аткан, ошол эле себептен сатып деп мага маалымат берди. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Ақтилектин круговойуна келесиздер. Ошол жерден жапалак тарапка 300 метр жүргөнүңүздөрдө мына жерде светофор тугандар. Жашылап отуруңуздар. Ушул светофордон солго бурулуп, анан мына мен турган жерден кайра оңго бурулуп, асфальт жол менен 300 метр жүрүп барсаңыздар, сол тарапта 7-көчө. Ошол 7-көчөнүн 19 дайрегинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Кирип келсеңиздер, мына сол тарапта ушул үй сатыкка чыгып аткан учуру. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин ээсине чалып, келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Бул жер ошондо Ақтилек тугандар. Үйдүн жери 6 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан условияларына келе турган болсок, таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Так, прожекторлор деле бар экен, кечиндеси жанып, көчө жарык болуп калат. Так, вариант обмен жолдору жок. Ээсине акча керек болгонуна байланыштуу эле сатыкка коюп атам деп мага маалымат берди. Баасы дагы жакшы эле баага коюлуп атат тугандар. Так, границасын түшүндүрөйүн. Ушул жерден башталат, ворота, анан забор. Мына забордун аягына чейин болуп калат. Ушундай. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул үйдүн баасын видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсун. Негизи мына Ақтилектен үй издегендер өтө көп тугандар. Андыктан дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга зерикпей ушул үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Так, мына жакта азыр воротаны ачып кирип келебиз. Жери теп-тегиз, 4 тарабы тосулган. Мына караңыздар. Мына жак стяжка болгон, 1-2 көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Мына жогору тарапка жүрүп барсаңыздар, бул жагы мал сарайы. Уй-гой, тоок багып кошумча жумуш кылсаңыздар болот. Өйдө тарабы навес. Анан мына жагында 2 бөлмөлүү времянкасы бар. Азыркы учурда ээлер өзү ушул времянкада жашайт экен. Солго бурулсаңыздар, мына жакта болсо ажатканасы, бул жакта даяр душу тугандар. Экөө тең центральный канализацияга уланган. Бул жакта болсо мына ушундай 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу толук бүт элек үйү бар экен тугандар. Караңыздар, 6 бөлмөдөн турат. Биринчи кабаты 3 бөлмө, өйдө тарабы 3 бөлмө. Мындай коридорун, холлун кошпогондо. Бышкан кирпич, сейсмопоиск колонна орнотулган, көрүп атасыздар. Ушундай. Сиздерге деле плюс болот тугандар, алып, Кудай буйруса, каалагандай ремонт кылып бүтүрүп, кирип жашай бересиздер. Ушундай. Жүрүңүздөр. Азыр мен мына чоң үйдөн баштайын тугандар. Бардыгын азыр кезек-кезек менен көргөзүп берем. Жүрүңүздөр. Так, мына бул жакта раковина бар. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, мына барыңыздар эле билген душ, стиралка, мына бардыгы жайгаштырылган. Домдогудай условияларды кылып коюптур. Бул жагы душ тугандар. Мына караңыздар. Анан мына жерден дагы эшик бар. Жана 2 кабаттуу бүт элек үйгө дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Бул жагы ажатканда көргөзбөй эле коюн. Бирок центральный канализацияга уланып тур тугандар. Ушул жер мага жакты. Үйдүн алдында эч кандай жыт, да бир башка нерсе болбойт. Бардыгы центральный канализацияга агып кете берет. Айылдагыдай болбойт. Үйдүн алды таза, жыты жок, сонун болуп тура берет. Мына ушул жерден дагы сонун болуп көрүнөт экен, караңыздар. Жакшы. Так, толук бүт элек үйүн көргөзүп берип коерейин сиздерге. Бул биринчи бөлмөсү. Мына биринчи кабат менен экинчи кабаттын планировкасы окшош тугандар. Чорный потолок болгон. Крышасы убактылуу тирнике менен эле жабылыптыр. Мына экинчи бөлмөсү, бул жак үчүнчү бөлмөсү тугандар. Мына санузелге дагы чыгып кирип турасыздар. Өйдө тарабы деле планировкасы ушундай. Эч кандай айырма жок. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул үйдүн видеосун жибериңиздер, кирип көрүп коюшсун. Балким ушундай
үй издеп жүргөндөр. Анан мына чоң 2 кабаттуу үйдүн артында 1,5 метр месте калтырылган кошнакысы деп. Бул жак мына сөрүсү, мына жакта мен айткан времянкасы, бул жагы мына мал сарайы. Жакшы. Анан туугандар, ийне жибине чейин көргөзүп берейин. Бул жагы склад. Керектүү нерселерди коюп коюшат. Так. Туугандар, мына времянкасын деле зерикпей көргөзүп коюна. Комментарийде жазасыздар болбосо, эмне көргөзбөдүң деп. Түшүнүңүздөр. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, ал жакта печкасы бар. Тамак кылып кылсаңыздар, бул жактан от жаксаңыздар жылый берет үй. Бул спальня болду ошондо. А бул жак болсо мына барыңыздар эле билген кухнясы. Печкасы да бар, ошол жерде тамак кылып үй жылтастар. Бул ошондо мына кире бериш туугандар. Эми буну комната катары эсептебедим. Мына колдон келишинче үй тууралуу маалымат бердим. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кызыл китеби бар, документи так. Акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюп аткан учуру. Вариант обмен жолдору жок экен, только нак акчага сатам деп ээси мага маалымат берди. Мына жакындатып деле көргөзүп коюн. Көрүп атасыздар. Жери 6 соток. Анан туугандар, бул ак тилекте мен билишимче пустой участоктун баасы $70,000-$80,000. Андыктан ушул информацияны да эске алыңыздар. Мына чоң үйдүн артында 1,5 метр месте калтырылган. Узун турасын сурабапмын туугандар. Эсине чалып сурайсыздар, же келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып таанышып кетесиздер. Телефондо көрүп койгон менен эч нерсе чечилбейт. Келип, айланып, ала турган үйүңүздү көрүп кетишиңиз керек да, таанышып. Ушундай. Так, баасы канча дей турган болсоңуздар, $120,000. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Өзүңүздөр келип, кол алышып, содлашасыздар. $120,000, анан кеми бар. Балким 110го берет, балким $100,000 берет. Эс менен содлашып сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Эсинин номери ушул видеонун экранында жазылган.